Акча чыгара турган сайт таптым деп элдердин баарын алдап келет. Азыркыга чейин ар түрдүү ат менен Бермет, Алия, Айпери, Анталияда 2-3 үй алып, толтура үйлөрдү алып, кийин Москвага барып, Москвада кыйналып жүргөн элдерди тоже алардын үнү жетпей жүрөт бул жака мигранттарды. Аларды деле аябай чоң акча суммага алдашып, мен акча көбөйткөнгө эмес, мен үйүндө чогуу жашагам алгыс менен. Мени деген магазин ачабыз деп алдаган. Карго ачабыз жаңы деп 2021-жылы башталган бул окуя. Сизде ошондо анан канча акча салдыңыз, эмне болду? Мен 250 миңдей общий акча кеткен ага. Андан кийин ошол менин атыма реквизит аштырып 5 миллиондой акча салынган мен реквизитиме. Эң эле эмеси 500 миллион сомдон көп акчага жабыркап отурабыз да. Ошол 8000 киши 8000 жалпылап алганда болжол түрдө 500 миллиондон ашык акча салгансыздар. Ошондой акча салганбыз. Баарынын колунда чеги бар, баарынын доказательствосы бар. Андан 1 жыл мурун эле бул элдерди алдап иштетип келген. Сайтым бар, салы бергиле деп, бирге бир кылып берем деп, биринчи башында оказывается бирге бир бул пирамида экен, эч кандай сайты жок экен. Элдерди мынтип коркутуп, мындай ачыкка чыкпай келгени элдерди коркутуп келген. Менин үстүмдө менин да депутатым бар, менин да таянган кишилерим бар, менин адвокатым бар, сотум бар. Эчтеке кыла албайсыңар деп ушинтип коркутуп келген. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сураныч биздин ишибизде ушунча 3 киши каза болду. Андан башка толтура кишилер үй бүлөсү бузулуп кетти. Канча деген адамдардын. Ушундай мошенниктерге качан бөгөт коюлат? Биздин ишти мыйзамдуу түрдө карап берүүңүздү суранабыз. Балдарга жашырып айтпай салып алып, мына эми азабын тартып атабыз. Процент төлөп атам, мен лично өзүм процент төлөйм. Канча салсыз? Кредит төлөйм. 1,5 миллион акча салганмын. Өзүм эле салып койбостон, тууган уругумду дагы, бала чакамын, досторун дагы, башкаларды дагы тартып. Силер көп болуп атасыңар. Но биз менин залым 16-зал негизи, кичинекей зал. Анан жабырлануучулар көп болгондугуна байланыштуу чоңураак залды биз тандап алып атабыз. Барыңар түшкүлө дагы ылдыйга, анан кийин саат 3-тө залга чыгарат. Инстаграмдан көрдүм да тасарып мен реклама. Инстаграмда реклама бердим. Нуриза Бектурова. Нуриза Бектурова эч кандай реклама эмес. Жок, биринчи ошодо трейдер деп чыккан. Алыста жүрүп иштеп тапкан кызымдын акчасын салып койдум эле, азыр уят болуп үйүмө батпай отурам. Мен де кичине неберемди таштап келдим, айланып кетем. Эмне? Айланбайт башы, элдин баардын башына айланып атат. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев жана Стоп беспредел командасы. Бүгүн биз 1-майрагын сотундабыз. Бул жерге чогулган артындагы адамдардын баары Алина Алмаз кызы аттуу жаранга миллиондорун акчаларын, каражаттарын алдаткан адамдар. Чындык издеп, адилеттик издеп, сотко, милицияга баардыгын нааразы болуп келип турган чагы. Эми азыр болсо ушуну өздөрүнөн сурап, суроолду берип, окуя кандай болгон, кандай өнүккөн, акчадан кантип алдатышкан тууралуу сурамакчыбыз. Эмне болду эле окуяны түшүндүрүп кетсеңиз, элдерге түшүнүктүү болсун да. Сиз бул Алина Алмаз кызы деген ким? Анан акчаны кантип сиздер алдаткансыздар? Эмне болду эле? Бул эмне трейдинг, эмне криптовалюта дейсиздерби? Же кандай болду? Эмне болгон бул? Элдерди сайт ачтым, мен ошол жактан акча чыгара турган сайт таптым деп элдердин баарын алдап келет. Азыркыга чейин ар түрдүү ат менен Бермет, Алия, Айпери ушундай камай аттар менен ар бир адамдарды алдап, аларга реквизиттерди аштырып, акча салдырып, өзү жок болот. Башка эле адамдарга аштырат да ошондо. Да, башкаларга аштырат. Кээде өзү бир туугандары менен ачат, үй бүлөсү менен иштейт. Биз анын баарын аныктап, ачыгын чыгарып, мойтуп чыкканда, фамилия аты жөнүн алмаштырып, жогорку жактарга акчаларды берип, четке качып кетти. 29 ноябрь күнү Пограндан требования жиберсек. 2022-жылы? Да, 2022. Пограндан келди, 29 ноябрь проверка кылып, 20 минутага кирип, кайра чыгыптыр дагы, 30 бүт жыйналып, акчаларды алып туруп, элдерге салдыртып, кайра Анталияга учуп кеттиктер. Анталияда 2-3 үй алып, толтура үйлөрдү алып, кийин Москвага барып, Москвада кыйналып жүргөн элдерди тоже алардын үнү жетпей жүрөт бул жака мигранттарды. Аларды деле аябай чоң акча суммага алдашып, эми кайра оперлер бияка эми кармап келди, аябай чуркат. Москвадан кармап келишти. Да, чуркатуу аран карматтык, ато домашний арестке акчаларды алып, азыр деле Алмаз кызы Адилет мындай өкүнүп, бизге акчаны берейин деген ою жок. Алина Алмаз кызы дейт, Алмаз кызы Адилет деп канча аты бар негизи? Алмаз кызы Адилет деп өзү төрөлгөндө ата энеси койгон экен, адилеттүү кыз болсун деп. Андан кийин элдерди Алина деп таныштырып өзүн алдаган. Бермет деп таныштырып алдаган. Айпери, Алия деген аттары бар. Азыркы учурда Жапарова Айма болуп фамилиясын алмаштырып туруп четке качып кетип калыптыр.
Аз да качып кеткенби? Жок, качып кетип кармалып келди. Кармалып келди да азыр, ооба. Азыр сот Азыр болуп боюнда атат да. бар, ооба. Эми ошого элдерди коркутуп атат кайра. Менин боюмда бар, мен кайра чоңдорго акча берип койдум, мен кайра домашний арестке чыгам депчи. Муну уктканча бирөөнү айтып турбу. Бүт mo сотко келгендер эле баары эле айтышып атат. Бизге даже сот кабар бербей атат, келгиле депчи. Ушу сот башкалардан угуп азыр келип атабыз. Биз тоже потерпевшийбиз, документтерибиз бар. Канча салдыңыз эле өзүңүз акча болуп? Мен акча көбөйткөнгө эмес, мен үйүндө чогуу жашагам алгыс менен. Мени деген магазин ачабыз деп алдаган. Карго ачабыз жаңы деп 2021-жылы башталган бул окуя. Сизди ошондо анан канча акча салдыңыз, эмне болду? Мен 250 миңдей общий акча кеткен ага. Андан кийин ошол менин атыма реквизит аштырып 5 миллиондой акча салынган мен реквизитиме. Сиздин эсебиңизге? Ооба. Анан аны элдерге алдап, мени ошол үстүмөн кайра элдерге жаманатты кылып баштаганда мен анын баарын угуп келип төлө, акчаны баарын кайтар. Бунун баары жалган десем, мойнуна албай, башка мага окшогон дагы бир 5-6 кишиге ушинтип атына реквизит аштырып, акча салдыртып жүрүптүр. Үйүнө барсаңыз ата-энелер эмне деп атат? Баарыңыздар Ата-энеси, интернетте жүрсө эле ушундай. да, ата-энесине бардык. Апасы деген өзү эле тарбиялап өстүрүп, өзү чогуу иштеген эле аял экен, көрсө. Бизде бүт доказательство бар. Апасы өзү сал, акча сал деп үй бүлөсүндө сиңдиси, эжеси, апасы, күйөө балдарын баарына реквизит аштырып, аларга үй машиналерди алып берип коюптур. Баарына бар. Күйөө баласына чейин алып бериптир. Келсен айтсаңыздар, келип бияка туруп. Дагы ким канча алдаган, эмне болгон, канча кишиде 8 миңдей киши деп атасыздар. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү чогулушубуздун себеби президентке кайрылайлы дегенбиз. Кайрылуубуздун бирден бир себеби Кыргызстанда бир ушундай бир чоң бир сенсация болуп атат. Муну бир чоң бир маселе да булчу. Билбейм, жогору жактагылар укса да мына аябай шок болушса керек. Айта кете турган болсом, 8 миң киши жабыркап отурабыз ушул Алмаз кызы. Кыргызстан боюнча. Азыр в основном биздин жабыркагандарыбыз региондордо, Россия Федерациясынын Москва шаарында, деги эле Россиянын ичиндеги кыргыздар. Бул кандай маселе менен, кандай шарт менен чогулткан? WhatsApp'тан бүт баарыбыз WhatsApp'тан группаларды ачкан, трейдер 1, трейдер 2, трейдер 3 депчи. Анан ушундай кылып туруп элди чогулткан. Аябай кызыктыруучу белектерди берген бир топ видеолор бар баарыбызда элечи. Анан эң элемеси 500 миллион сомдон көп акчага жабыркап отурабыз да. Ошол 8 миң киши 8 миң жалпылап алганда болжол түрдө 500 миллиондон ашык акча салгансыздар. Ошондой акча салганбыз. Баарынын колунда чек бар, баарынын доказательствосы бар. Анан бул дагы бир способду колдонгондо группага чыгып туруп элге кайрылган. Менин реквизиттерим лимитке түшүп калды. Суранам, мага реквизит коюп бергилечи деген. Дегенде жанагы группадагы ишенген элдер, админдер буга реквизит коюп беришкен. Бүгүнкү күндө ошол реквизит коюп бергендер чанып салды. Бирок ал голосовойлор бар биздечи. Сатып койгонсуздар да? Ооба. Анан билбейм, булардын мындай. Бул качан башталып атат окуячы? Эмне болуп башталып атат? Былтыр августтун 30-сунда кармалган. Августтун 30-сунда кармалган. Келсеңиз бияка мына. Алмаз кызы Адилет бул былтыр августтун 30-сунда кармалган. Буга чейин 2022 андан 1 жыл мурун эле бул элдерди алдап иштетип келген. Сайтым бар, сала бергиле деп бирге бир кылып берем деп биринчи башында оказывается бирге бир бул пирамида экен, эч кандай сайты жок экен. Ошол малда ош тараптан бир Максаткүл деген келиндин заявлениясынын негизинде кармалып СИЗОго Первомайскийге бир күн жаткан. Бир күн дебедим, кечиресиздер. Бир жума жатып, 2 күн СИЗОго кармалган. Андан кийин элдин атынан чыккан бул Алина. Чыксын. Элдер өзүңөр чыгарып атасыздар. Элдер өздөрү чыгарып алган. Мен акчаңарды чыгарып берем, мени чыгарсаңар чыгарып берем деп семьясы менен келип ошол жерден элдер өздөрү чыгарган. Анан антип үй камагына чыгаргандан кийин 2 айдын ичинде мен экинчи сайтты ачтым. Эми мурунку акчаңарды кайра чыгарып берем, дагы акча салла десе, ушу салганда ушу жабыркаган элдер кайра акча салышып, мурунку акчабызды чыгарып алабыз деп кайра дагы эме болушту да.
жабыркашты. Үстөккө болгону. Үстөккө болушту. Анан мен декабрга чейин мага убакыт бергиле, мен кутулам деп биринчи сайтында өзүнүн бир туугандарынын үй бүлөлүк реквизиттерди койгон. Экинчисинде эме админдердин реквизиттерин койгон. Эми азыр минтип жооп берип жатат. Бул мен өзүм сайтыма реквизитиме түшкөн акчаларды гана чыгарып берем. Экинчи сайттын акчасын кимге салдыңар, ошондон чыгарып алгыла деп. Ортодо элдер эме футбол тебилип атат да, каяктан чыгарып алаарын билинбейт. Бул болсо азыр Интерполго берилип, ошонун негизинде Россиядан кармалып келди. Кармалып келгенине 1,5 ай болду. Боюнда бар. Бул боюндагысы деле пландагы бала эмес. Документ просто нежеланный бала. Эгер кармалып атса, ким чыгарып берген, аны кантип кеткен же? Акча берип, ошол эки акча ойноп атат бул жерде. Мурун иштетип жаткан маалда эле минтип айтчы. Менин эме элдерди минтип коркутуп, мындай ачыкка чыкпай келгени элдерди коркутуп келген. Менин үстүмдө менин да депутатым бар, менин да таянган кишилерим бар, менин адвокатым бар, сотум бар. Эчтеке кыла албайсыңар деп ушинтип коркутуп келген. Ошон үчүн элдер ачыкка чыга албай, даже азыр бул жерге дагы экранга чыга албай намыстанып, душман, үй бүлө, кайын журттан уялып чыкпай отурушат. Мен деле уялып чыкпайын дедим эле, бирок арга жок. Намыстанганда мага эч ким акча бербейт экен. Мен квартирада турам, биринчи акчамды 50 000 салгам, 10 000 сом берген подарка деп. Ошентип алдап элдер салдырган. Биринчисинде өзүнө 100 000 салган май айында, андан кийин сиңдиси тумардын эмесине, реквизитине 150 000, общий биринчи сайтына 250 000 салгам. Бул акча менин ак эмгегим менен тапкан, Москвага жыргаган киши кетпейт. Жолдошумдун иштеп тапкан үй салам деген акчасын салып коюп, мен ушундай нерсеге кабылып отурам. Экинчисинде үй камагына чыгарганда ушул акчаңды чыгарып аласыңар, бирге бир кылып берем деген маалда кайра дагы мурунку акчаны чыгарайын күйөөмөн, үй бүлөлүк уруш талаш эме жаңжал башталганда ушул акчамды чыгарайын деп дагы күйөөмдүн салган акчасын мурункуну чыгарып берейин, күйөөмөн тил укпайт деп дагы 261 000 сом общий. Бул жерде мен 500 000 салып атам. Азыр мен өзүм квартирада турам, кызыма серьезный диагноз коюлган. Азыр бул жерден айткандан ушенге чыгыш мен үчүн кыйынга турду, бирок айтканга да туура келип жатат. Элдин арасында ушунча душман бар, кайын журт бар, эл бар дегендей чыкпайын дедим эле. Арга жок, мен мага намыстанып отурсам, эч ким акча бербегендиктен кызымдын лечениясына мисалы 1 ай 4 айда 50 000 сом кетет. Андан сырткары больницага 15 000 төлөйм, квартирага төлөйм, мен өзүм иштебейм. 3 жолу эме операция болгон мен белименчи. Ушул нерсеге түрттү. Мен деле эмес, бул жерде 7 региондун элин алдап 8 000 иштеп атасыздар. 8 000 жалпы көп эле элдер уже эме болду да, жабыркап келет. Майыптар бар, буттары кесилген адамдар бар. Ушунайынан үй бүлөсүнөн ажырашкандар. Үй бүлөсүнөн биздер мен деле ажырашып, уже үйдөн күйөөм кубалап чыгып, өлүм бар бул жерде. 2-3 келин ызадан өлүп кетти. Өлүм бар. Анан ушунун баарын көз жашында калтырып, ушунча элдин көз жашы каякта дейм, акыйкатты каякта, сот каякты карап атат. Эмне үчүн биздин ушундай ак эмгегибиз менен тапкан акчалар деген Жапаровка жетпей атат. Болбогон тоокурдаган 50 000 сом, 30 000 же өткөндө бир келин 7 баласы менен ошо СИЗОдо төрөдө. Азыр бул ИВСте деп айтышкан, элдерди ошентип алдап келишет. ИВСте да эмес экен, биз үйүнө барып, атасы менен энеси машина менен чогулуп каяка барып атат, каяка тамак жеткизип барып атат, кайсы больницага барып атат. Андан бери биз бул эмеге түрмөгө түшкөндөн бери артынан издеп биз уже агент болуп калдык. Биз кошо милиция болуп калдык мынтип айтканда. Эмне үчүн ушунча миллиондор, 500 миллион предварительно ушул эки акча эмнеге ачыкка чыгып бул СИЗОго отурбаш керек? Эмнеге даже да СИЗОго ИВСте дагы эмес, азыр булчу соту иште болуп атса, азыр бул эмеде отурат да. Домдо да эме частный эме условиясы бар, үйдө отурат. Кызын частный садикке алып барып, өткөндө уктук, бул шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт мисалычы. Кызын частный садикке алып барып, алып келип, курсагын сылап, как будто эчтеке болбогондой, ошентип жыргап жүрөт дейт. Анан частный больницага бирөө менен жатып калган экен. Боюнда бар да, мен ооруп атам, мага угроза болуп атат деп сотко отурбаган негизи. Ошентип сотко да келбей атты ошондо. Сот болор деле, булар анткени бияка акча берип койгон да соткочу. Акча ойноп атат да, биздин акчаларды берип коюп, анан сот болор деле калп эле колуна эмеси алып алып, бияка алып келишип, анан кайра эмеге жеткизип коюшат экен да, ушундай экен. Синтип угуп атабыз. Эмне болду? Эмне кандай Кечиресиз, могу бизде угроза болуп атам деп коркуткан экен. Аябай СИЗО кызматкерлерин коркутуп больницага жатып алып, бизде доказательстволор бар.
Если угуп көрсөңүз да болот. Москвадагы Уже чыкпайт атсың. барыңар билесиңер, тастыкталбаган маалыматтын бардыгы ошо. Силердин кулаңарга да жетип атыптыр биякта. Тимдей болоттур, мындай болоттур деп. Эми ал эл айтып жүргөн, элдин оозунда элек жок. Сөйлөп атат бул. Алмаз кыздар Канча айдан бери Алина мына биякта экен, Алина тиякта экен, Алина Индияга качып кетти, Алина тетиги Өзбекстанда экен. Ар кандай сөздүн баары чыга берет. Даже ошо больницада жатып. Мен Данный момент Москвадан. Москвада иштешип атам. Телефондору Эгер биякта деген телефондорду алдыртып алат экен кайра өзүнөчү. Могул жерде өзүнүн видеосу бар. Акча салгыла деген. Ошол кызбы ошондо? Ошол кыз. Эмне деп атат биякта? Бул жерде акча көбөйтөбүз, көбүрөөк салдырткыла, 5 неме 2-3 айда деп алсаңар, мен силерге 1 айда кылып берем, үстүнө акча кошуп иштеп аласыңар дегени бар. Бул жерде бул акчалар бар, ишин көрсөңүз болот өзүңүз. Момчу акчаны тизип алган. Сен монча акчаң болсо эмне кылат элең, эмне бизнес баштайт элең? Главный рызык болуп Мен чыгарбай истерске. Чыгарбай коюп койгон. Бул жерде кел албаган биздин 7 областтан, Москвадан кел албагандар аябай суранычты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сураныч биздин ишибизди ушунча 3 киши каза болду. Андан башка толтура кишилер үй бүлөсү бузулуп кетти. Канча деген адамдардын. Ушундай мошенниктерге качан бөгөт коюлат? Биздин ишти мыйзамдуу түрдө карап берүүңүздү суранабыз. Жана башка бардык жарандардын атынан айтып кетет элем, бизден аябай суранычты. Жеткиргиле айткыла биз бара албайбыз депчи. Арасында инвалидтери дагы бар. Бул деген мыйзамдуу түрдө каралып берилсин бизге. Боюмда бар, андай чыгып кетем деп элдин баарын коркутуп атыптыр. Ошондой эле коркутуулар болуп атабыздар. Да, болуп атат. Болуп атат. Анча мынча эми ушинчип жалап кылган элдерди эми акча берип басып коюп атат. Бербей коебуз акчаңарды, ким чыкса берилбейт деп коркутуп атышат. Мен чыгып кетем, жогору жактарга акча берип койгом деп. Бул кенен эле айтып атат, ачык эле айтып атат. Мени жогору жакта калкалаган адамдар бар дейт. Жанагы эле сыздаган эл, ыйлаган эл калып кетесиңер дейт. 500 миллионду бул ойлонуп да койгон жок. А биякта эл группада жабыркаган апалар бар. Пенсияларын салып койгончу. И еще 10 миллиондоп салгандар толтура прям. Миллиондоп салгандар. Миллиондоп салгандар. Бүгүнкү күндө арыз жазышкан. 200дөн ашык кишиден арыз түшкөн. Бул 200дөн ашык киши арыз бул Бишкектен эле. Бишкектен эле ошол арызыңар кайка жазылып атат? Кайсы роодуга жазылып атат? 1 май роодусуна жазылып атабы? 1 май Гомго. Жибек жолунда Гомдо биздин. Анан эмнеге бул 200 кишинин арызын эмнеге булар кантип карап атат роодо? Каждый пятница сайын 2-ден 5ке чейин сотко биз силерди чакырбайбыз. Өзүңөр жабыркадыңарбы, акчаны салдыңарбы, өзүңөр келесиңер деп келип атабыз. Аттак бияктан соттон канча болду ошо тергеп келатканда канча болду? Өткөн айдын майдын 20 апрелдин 22-синен бери каждый жума сайын 2-ден 5ке чейин сот болуп келатат. До сих пор сурап бүтүшө элек. Качан бул жумуштун аягына чыгышат? Соту башталганда качып кетпеди беле? Бул биз минтип атабыз азыр. Буга Салянованын эмеси статьясы иштеп атыптыр. Бул балдарын караганга жалгыз бой аял, мындан башка да 2 баласы бар, азыр боюнан башка дагы үй камагына чыгат депчи. Биздин эң жыйынтыктуу күн ушул күн деп ойлойм. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сиз бул иште четке какпайт деп ойлойбуз. Анткени ушунча элдин убал соогу ыйы каякта, адамгерчилик каякта, акыйкат каякта деп ойлойм да. Болбогон мисалы тоо курдаган 10 миң, 7 миң сом үчүн канча жылга камалып атат. А биздин ушунча ак эмгек менен тапкан акчабыз кантип кайтарылабы ушу? Ошон үчүн биз сагалап ушу соттордун алдында калдык. Башка бар канчадан апа канча салгансыз? Мындай айтайын, боорекил жерде сүйлөгөн кыздарга кичине кошумча кылып кетким келет. Канчалаган бул жерге деген 8 миң адам жабыркап отурат да. Бул жерден 3 адамдын көзү өтүп кетти. Кээ бир энелер деген бирөө ошо баласын Туркияга операцияга алып барамын деп акчасын ушул жерге салганда, өзүнүн акчасы жетпегенде экеселеп берем десе, көбөйтүп алып туруп баламды алып барып операция кылдырып айыктырып алам деди эле. Баласына акчасы төлөнбөгөндүктөн баласы кайтыш болуп кетти. Туркияга дагы кете алган жок, жол киреси болгон жок. Андан башка дагы 2 адам кайтыш болуп кетти.
Эми бул жерде моорекиндей көп акчаны салдырып алып аткандан кийин, мисалы үчүн менин эле реквизитимди койдуртуп салдыра турган болсо, акчаны мен деген банктан албайм да. Мага бербейт ал акчаны. Ал кандай дагы бизнесмен болобу, предприниматель болобу, эң мындай бир өзүнчө бир ишкана ача турган болсо, же ушундай бир предпринимательство менен заниматься эте турган адам миллиондогон акчалар ошонун картасына түшө турган болсо, ал сөзсүз деген барып деген биздин Нацбанк менен договор түзөт. Нацбанк менен договор түзүп, өзүнүн план ишин ошо жака деген коёт. Мен түшүнүм боюнчачы, план ишин коёт. Кандай кылат, ал канча сом табат, канча пайда табат, өкмөткө канча ошондо тиги налог төлөш керек, мына ушундай деп турупчу. Ошон үчүн деген бул Алина, мен ойлойм, Алина деген бул кимдир бирөөлөр аркылуу Нацбанктан акчаны бирөө алып турду, Алинага берип турду. Себеби дегенде Алинанын эч кандай көрсөтө турган ишканасы жок, эч кандай деген мындай предпринимательство менен заниматься эткен жок. Ал алган жок ал жерден акчанычы. Мунун деген башында турган эң влиятельный, сөзү тетиги жогору жака чейин өткөн, сотко чейин өткөн, ген прокуратурага чейин өткөн, керек болсо деген ички иштер министерствосуна чейин өткөн, Садыр Жапаровго чейин сөзү өткөн адам турат. Мына ошол аркылуу бул ушул ишти, ушул жаман ишти жасады. Ошого барды. Ошол адам деген буга акчасын алып, анан кийин ошонун дуткасы менен бул ушундай иштерге барды деп ойлойм мен. Баарыбыз тең эле ошондой деп ойлойбуз. Мына жөнөкөй эле барып ачсынчы, бул деген ача албайт ал жерге. Ал үчүн деген основательный документ керек, план керек, түзүлгөн. Мен момундай кылам, от точки до запятой планын жазып туруп, анан кийин ишкана ачат. Анан ошондо деген мен момунча акчаны налогко төлөйм. Еще ошол налоговый деген ошонун канча бир ай сайын канча налог төлөйт, ошону определять этип коёт. Анан ошондон кийин ошол налогду төлөйм. Ушундай ишкана ачам, меники бир айда момундай прибыль табам, ошондо момунча процентini өкмөткө төлөйм деп туруп коёт. Мунун деген жайында да бир жоголуп кеткен, биринчи сайтын жанагы иштетип эметип атканда жоголуп кетпеди беле. Анан жоголуп кеткен учурда каякта жүрөт, эмне болду деп калганда, мен Ошто жүрөм, Оштон эң сонун немелерди таптым. Мен бир депутат байкелер менен байланыштым, ал депутат байке деген мага жардам берем деп атат деп сүйлөбөдү беле. Мен айткым келет да, бул деген азыр эки фамилия менен жүрбөйбү? Мисалы, биринчи өзүнүн берген намы Алмаз кызы Адилет болчу. Экинчисинде мына акчаңарды берем деп туруп, экинчисинде паспорт жазатты Жапарова Айма Алмазовна болуп. Мисалы, соттолгон кыздын эмесине паспортуна флаг коюлду да турабы? Анча-мынча карсын болсо аэропорттон өткөзбөйт пограничниктер, баарын төлөп туруп анан өтөбүз, баарыбыз эле аэропорттон өтөбүз да. Анан бул ушунча миллион сом менен, тем более соттолгон, паспортунда флаг коюлган кызды пограничниктер деле жооп берет да, муну кайсы жол менен өткөзүштү? Анча-мынча депутаттар деле красный дорожка менен өтө албайт. Ким бар мунун башында? Ким турат мунун башында? Паспорту жасап бергендер дагы жооп берсе дейбиз да. Паспорт кайра 2 жолу 3 жолу паспорт алганга бул кандай негизде? Кандай негизде? Ооба, 2 ай 3 айдын аралыгында эле 3 жолу паспорт алмаштырганга бул паспорт столдогулар дагы жооп берсе дейбиз да. Ар бир адам кылган ишине жооп бериш керек бул жерде. Биз алданып эле кала бербей, ушуга окшогон иш-чараларга ушу Садыр Жапаров бөгөт койсо деген ниетте бизден башка адамдар алданбаса, карапайым эл жалаң карапайым эл алданып атабыз бул жердечи. Баягындай чөнтөгүндө акчасы бар адамдар алданган жок. Бул жерде аябагандай реклама күчтүү болгон, биздин кызыктырчу нерселер көп болгон. Ошого биз ишенип алганбыз. Жалаң пенсионерлер алданганда. Эми жаштар умный болот экен, биз бул мындай кылам, тигиндей кылып акча берем десе биз ишенет экенбиз дагы. Пенсионерлер жалаң акчабызды, балдардын акчасын, үй салам деген акчасын, машина алам деген акчасын балдарга жашырып айтпай салып алып, мына эми азабын тартып атабыз. Процент төлөп атам, мен лично өзүм процент төлөйм. Канча салсыз? Кредит төлөйм. 1,5 миллион акча салганмын. Өзүм эле салып койбостон, тууган уругумду дагы, бала чакамын, досторун дагы, башкаларды дагы тартып, келгиле кокуй могу жакта укмуш акча болуп атат деп чакырып салдырып алып, эми ошолорго бетим чиркөө болуп, азыр мен ушундай жерге чыкканга мага ушул возрастта туура деле келбейт эле. Айласыздан ушундай жерге чыгып интервью бергенге айласызмын да. Ушундай иш-чараларга бөгөт койсо деймин. Ушундай мошенниктер аябай Кыргызстанда аябай өркүндөп кетти. Бир эле бул Алина эмес, Алинадан да башка көптөгөн мошенниктер көп. Азыркы жаштардын арасында интернетти жакшы түшүнгөн балдар, кыздар бүт эле пенсионерлерди, карапайым элди алдап атат. Ушундай иштерге депутаттар дагы бөгөт койсо деген
үмүттө чыгып атабыз биз. Эми реквизиттерди көрсөк болобу? Реквизиттер бар, салгандарыңа бүт баарын чогулуп бересиз да далилдерди. Мынакей биринчи реквизити өзүнүн эм банкы 102 менен аяктаган, май айында салган. 700 12 21 22 102 менен аяктаган. Ошол салып баштады ремонту. Мынакей 50 миңден салып, 10 миң сомдон берип, мынакей май, июнь Ушуну салып келгенсиз 50 миң сом. 50 миң, 70 миң, 15 миң, 27 миң ушинтип салып келгенбиз. А сизге возврат канча берди кайра кайтарып? Мен 1 тыйын алган жокмун мындан. Бир атам буту мындай бутунан кесилгенде, экинчи сайтты иштетип баштадым дегенде, бул жерде алган жок деп айтпайм. Мамам 50 миң сомун кайра өзүнө ошо атамдын бутун тартып атып 50 миң сом өзүнө кайтарып алган. Мен салган акчам 1 сомун алып элекмин. Ушу салган акчам ошол боюнча мынакей. Бул кызымдын немелери. Диагноздору. Диагноздору, анализдери. Бул башында биринчи сайтта салган учурда биз мына кыз көрсөттү го. Аягы 102 менен бүткөн ошол өзүнүн телефону экен. Өзүнүн телефонуна салып турдуңуздарбы? Ошого эле сала берип турбуз да. Мен биринчи сайттан эле 60 анан 120 сиңдим экөөбүз биригип ошондой акча салганбыз да. 120 миң. Ооба салганбыз. Анан ал бүт өзүнүн ошол өзүнүн телефону экен. Мен аны админдерден да сурадым. Бул кимиңердин телефонуңар десем, бул ошол Адилеттин өзүнүн телефону деди. Жана админдерди отпайбы? Ошол тиги Алинанын ылдыйында админдер иштегенби? Канча кимдер болгон алар системалык? Канча админ? Жаңыл деген иштеген, Лира деген иштеген, Гүлмира деген башында туруп эми ал общественный болду, ал админ деле болгон жок. Мээрим иштеди, Аида деген иштеди, дагы ким иштеди? Дамира деген иштеди. Мына ушулар иштеди. Биз алардын көзүн көргөн. Мен мисал үчүн аларды көргөн жерим жок. Мен Гүлмираны көрдүм. Гүлмира бирок админ эмес болчу. Ал просто жанагы биринчи жолу кармалып келип камалган учурда биз деген кол топтоп эми муну деген бошотуп алалы, соттолуп кете турган болсо 1 тыйын акчабызды да кайрып бербейт. Ошон үчүн деген кол топтоп туруп муну кайра бошотуп алалы да, бул бизге деген акчабызды төлөп берсин деп ошондой гана элди уюштуруп баягы бизди мындай бирөө башташ керек да, ошондой болуп жүргөн аял болчу да. Анан кийин жана кыздар айтып атпайбы, 2 күн СИЗОдо отуруп бир жумадай тиги 1-май ушул рободусунда отурду. Андан кийин ошону чыгарып аларда энеси да биздин арабызда жүрбөдүбү? Самтырап эле баарыбыздан кечирим сурап эле кечирип койгула. Камалганы биринчи жолу камалган. Алинанын апасы өзү жүрдү. Кош бойлуу болгон эжеси бар экен, ал жүрдү. Мына төрөйүн деп турган сиңдиси бар экен, ал жүрдү. Баары тең биздин арабызда жүрдү дагы. Айланайындар, жаза көрбөгүлө, кызымды бошотуп алгыла, бошотсоңор эле төлөп берет. Тиги биринчи сайттагы акчаңарды бүт баарын тең кайра кайтарып беребиз деп энеси даже намаз окуган киши экен. Ошентип бизге обещание берди. Анан кийин биз деген ошого ишенип туруп, баарыбыз кол топтодук да, аны деген бошотуп алдык. Ошондо 2 ай түрмөгө кесилген ал үй түрмөгө. Ошентип чыкты. Жа үй камагынан чыкты деп атпайсыздарбы? Анан эми жанакы 1-май рибиси тергеген деп атпайбы? Ошондо бир силердин юристтерден бир документтер барбы? Эмне негизинде үй камагына чыккан? Жок, тергегенин укканыбыз жок. Эч кандай эч нерсесин укканыбыз жок. Ошол биз ойлодук да. Канча заявление арыз түшкөн ошол? Ооба. Биз ошондо деген бир 3 кишининби ошондой заявлениеси түшүптүр. Ош жактан. Азыркы учурда канча? Азыркы учурда? Азыркы учурда эми общий 8 миң адам страдать этип турат да. 182 арыз бар, Азыр 189 арыз бар. Ошол деген каралып атат. Улам эле окулуп кетип атат, бирок деген эч кандай тыянак деле чыккан жок. Эми бул жерден деген мен айтайын дегеним мына ушул Алинанын мотивин колдонуп, азыр жайнаган ушул жерде трейдерге окшогон точно ушундай программа аты башка жайнагандар чыкты. Мисалы үчүн бир үй бүлө болуп иштейбиз деп атат, типография болуп иштейбиз деп атат, дагы эмне деп атат, айланайын толгон токой ошолордун баарын карасаң эле аты эле бөлөк, бирок деген баягы иштеген иштери ошол. Бирок эми системасы бир эле. Эми куураган байкуш эл момунтип алданып калгандар, тигиге салсак тиги Алинаныкын возьмес истетип алар бекенбиз, буга салсак кайра чыгарып алар бекенбиз деп эле тиги деле буга деле барып эле башыбызды тыгып атабыз. Бирок ар биринен дагы результат болбой жатат. Менин эмим бар эки, ардактуу биздин президентибиз, биздин 7 миллион эл баарыбыз өзүңө ишенип, өзүңө таянып, өлкөбүздүн момундай оңолуп, жолдорубуз оңдолуп, боореки биз сенден мурунку канча президенттер келди, ошолордун баары оңдой албаган, жасай албаган иштердин баары жасалып, биздин экономикабыз кичине өсүп, кумтөрүбүз колубузга тийип, жолдорубуз оңолуп, темир жол салынып, момундай болуп жаткандыгына биз өзүңө
чын жүрөгүбүздөн ишенебиз. Канчалаган мектептер, Апа, балабакчалар эметелде курулуп атат. баягы Ошон мисал үчүн берсек. урматтуу Садыр Жапаров айланайын биздин сенден өтүнүчүбүз мына ушундай аферисттерге бөгөт коюп, ушуларга катуу жаза колдонуп, анан кийин биздин таманакы маңдай терибиз менен салып тапкан акчаларыбызды ушуну өндүрүп берет деген ишенимдебиз. Мисал үчүн азыр деген законду эми чет чекесинен биз деле билип түшүнүп калдык. Боюнда бар экен, муну деген анан кийин боюнда бар аялды камабайт, төрөгөндөн кийин баласы баланча жашка чыккыча камабайт. Андан кийин иштеп тапса баланча проценттен силерге акча төлөп берет деген. Биз мындай законго макул эмеспиз. Эмне үчүн дегенде, биздин ушу миллиондоп, миллиарддап салган акчабызды алды дагы ал чала чарпыт бүтүп жаткан ата-энесинин үйүн, мынакей Ак Бата 15 деген үй экен, чала эле бүткөн үй болчу, башына. Заңгыратып салды. Өзүнө деген заңгыратып там салды. Элдер, келгиле, мына биз Алинанын үйүндөбүз, Ак Батадагы 20-көчө 16-дом экен. Келгиле чогулгула Ак Батага. Өзү деген 15.000 евролук миллиондогон машинелерди минип жүрдү, чалкалап. Туркияга барып иш алып келди. Жердин баарын көрдү. Андан сырткары деген күйөө баласына ошондой кымбат баалуу машинелерди алып дарит этти. Алардын баарын каяктан алды? Ал иштеген жок да, 1 сом акча бу өкмөткө тиги салым кылып, эмгек кылып тапкан кыз эмес. Бул деген только моорекиндей элди алдоо жолу менен таап алган акчасын мына ушинтип салып жатат. Эми юристтер көрсөк, бул эмне кылыш керек? Үй камагына чыгып кеткени кандай бул? Ну, сначала должны ознакомиться с материалами. Давайте вот, может, пусть мы соберем материалы, и потом уже будем... Кандай жардам бере аласыздар, мисалы, юридикалык жактан? Ну, сначала надо ознакомиться полностью материалом, анан кийин уже какой-то можно сделать вывод, да? Сейчас нам ничего не известно, но хотел бы еще сказать то, что... Үйлөрдүн ареске алган бул үй камагына чыгып кетет деп, омча арыз түшүп атса, дело в том, что эта пирамида же не сегодня же создалась, да? Уже сколько лет уже это длится, и не одни жертвы. Государство тоже должно, где-то в этом должно быть в ответственности, проводить какие-то информационные работы с населением. И считаем, что сначала нам необходимо ознакомиться с материалами, потом дадим свои предложения. Биздин талабыбыз мындай болот, кайрылып аткан себебибиз биз ушул боюнча ыйлап сыктап ушунча канча күн жүгүрдүк, канча акчаларыбыз кетип атат. Үй камагына чыгарышпасын. Акчаларыбызды болбой үй камагына биздин акчабызды элдин акчасын кайтарып бергенден кийин анда үй камагына, пожалуйста, каягына Анталиясына жибереби, каягына жиберет, эс алдырып жибере берсин. Главный элдин акчасын кайтарсын, болбосо кайтарбаганга чейин камакта жатсын. СИЗОго биз көргөн асапты, кордукту көрүп, бул дагы СИЗОдо камалсын. Өкүм туура кабыл алынсын деген ойдобуз. Жанагындай льготный камерада жатпасын. Эме деп айтар элем, Кыргызстанда мафия деген кино тартылган. Бул мафия деген кинону бул кыз өзү жалгыз спонсор болгон. Биздин элдин акчасына тартылган. Жалгыз өзү спонсор болгон. Ага киного эмне деген акчалар кетет, өзүңөрдөр деле эме салсаңыздар. Ал киного өзү тартылган, опердин ролун аткарган. Өзү ютубтан үй камагында жатыппы? Ошондо жаңы СИЗОдон чыккан мезгили болчу. Ага чейин каржылап анан ошо милициянын ролуна ойногон. Элдин акчасын алып иштетип аткан маалда бул кино тартылып аткан. Маскарлады да, маскарлады. Элдин акчасын алып иштетип аткан маалда бул киного тартылып аткан. Камал арыз түшүп камалгандан кийин үй камагына 10 күндөн кийин сентябрдын 10-унда үйүндө болгон, 9-күнү суббота күнү чыккан. 10-унда үйүндө болуп, 15 күндөн кийин эле кайра бул киного тартылып баштаган. Сотто иши болуп атканда. Урматтуу жабырлануучулар ал саат 2-де дегенсиңер соттуңарчы. 2 болду да. Же ошону тактабайсыздарбы азырчы? Кирип ким бар? Юристтердин жардамы менен кирип аз тактасак. Биринчи камалганда эмедеги Первомайскийдеги гейпи эмеден кармап келишкен. Гостиницадан биринчи камалганда гостиницадан кармап келишкен. Чега гейпи кармап келишкен. Жок, Казакстан менен немени ортого. Алда эчтеке эмес да. Бияктан качып, документ жасап алып кетип, кайра Москвага барып, Москванын 300 кишисин алдап келип атпайбы? Мынакей эмесинин видеосу. Тиякта өзүнчө Москвага арыз жазып атышат. Аякта гражданский. Жүрүңүздөр, экиде тактайлычы жүрүңүздөр, Мына юристтер мына жардам бар, ошо тактап берсеңиздер, сураңыздар. Байке, ичине кирет бия, соту бар бия. Мына казыр адвокаттар жардам берет. Чоң мафиялар. Биз азыр адвокаттан жардам менен. Жаны.
Азыр урматтуу көрүүчүлөр, азыр соту башталмай экен, азыр тактасак ошол сот канчада болот? Ким карайт? Кайсы судья? Жана каян тактайт? Такташ керек сотту каякта болот? Сенин адвокат барбы? Адвокат. Бизде акча жоктугуна байланыштуу адвокат жок. Адимдердин адвокаты бар. Өзүнүн адвокаты бар. Шафкат. Азыр юристтер суранабы, силердин иште тактасын канчада, каякта болот? Ким так маалыматыңыздар бар? Кайсы судья, кайсы саат канчада? Адвокатыбыз жок болгондуктан ушундай нерселерге өзүбүздүн укугубузду билбей эч жака кайрыла албай келебиз. Соттун так болоорун да билбейсиздер. Кайсы күнү болот билбегендиктен. Бирөөңүздөр 2десиздер, бирөө 3-4 болот. Сотко келгенсиздерби? Нацбанкадагы бардык да. Нацбанкадагы барып туруп, ошол жерге дагы кирип эме кылдым. Бирок ал жерден ошол биздин Нацбанктын управляющий болобу, чоң болобу, ошол киши деген анага жолуга алган жокпуз. Бир жакта балдар бар экен, ошолор эле эметип, мындай калп эле недостоверный эмени бериптир да. Биз деген сүйлөштүк, көрдүк, баарын чечтик, баары туура болду депчи. Биз деген 10 чакты аял, биз Министерство внутренних делге дагы киргенбиз, так министр өзү кабыл алган. Биз карайбыз, бар министр кабыл алыптыр, тияк чоң кабыл алыптыр, эмне дейт анан? Алар деген айтканда ушуну 10 чакты күндүн ичинде чечип айтабыз деген. Мына бунда кирген, мен да киргенбиз. Андан сырткары деген биз жогорку соттун өзүнө киргенбиз. Жогорку соттун өзүнө киргенде дагы биздин заявлениябызды алып карап туруп, анан кийин качан кирип атасыздар апа? Качан кирип атасыздар? Качан кирдик эле? Апрелде эмеде. Эмеде. Орозодо. Апрелде кирдик го? Апрелдин башы. Апрелдин башында киргенбиз. Анан кирген учурда, ошол учурда деген биздики өзүнчө заметкага алып туруп, биз дагы чечебиз, муну задание беребиз. Анан кийин 10 чакты күндүн ичинде силерге жооп беребиз деген. Бирок ал жерден да жооп болгон жок. ИИМден да жооп болгон жок. Ал эми тиги эме болсо, Оптима эме Нацбанктын управляющий болсо, өзү бергенби же өзүнүн кол алдындагылар бергенби, биз бүт баарын тең чечтик, карадык деп туруп ушундай неме бериптир. Ал жерден деген көпчүлүк нерсенин баары тең, эми мындайча айтканда банктын иштеринин баары тең Нацбанкка барат да. Ошол жерден текшерилет, кимдин иш счетуна түшүп жаткан акчаны ким алып атат, каяка жумшалды эмне болду деген болуш керек да. Эч кандай жооп жок. Жок, эч кандай жооп жок. Азыр канцеляриядан тактайбыз, азыр сот канчада болот, ким карап атат? Кай жердесиз? Үстүндө. 6-cı kabinette. Азыр канцелярияга барып тактайлы деп атабыз. Бул иш боюнча эмне болуп атат, кандай болуп атат? Жо, эме тактайды. Жо, эжеке. Катсыз. Эменле тактап бересиздер, булардын иши бар экен. Сот иште жанагы Алина Адилет кызы боюнчачы. Кимге чалыш керек? Ким судья? Судья билбейт ошо. Адвокаттарды жок, билбейт буларчы. Ошону болуп атат кеп. Кабинетке киребиз. Ошол жерде канцелярия бар. 29-тан сизге чакырдым. Дайым эле 5-күнү сот болуп атат го. Назначить эткенде чалыш керек болчу, эч ким бир эле нерсе. Адвокаты жок, юристтери жок. Эл билбейт, келип сот каякта болоорун ким Алмаз карайт? Адилет дегендин соту. Ошону тактап берип койсун суранчы. Көрдүңбү кандай жоопкерчилик? Бардык жерде жоопкерчилик. Şu genel вопросту дагы тактап бере алышпайт. Эже, мыйзам бузбайсызбы? Ачык кой мындай эле ачык кой. Мен чыгам дейм. Ал колуңду. Кай жерде берип келчи. Кай жерде сот болуп, саат канчада кайсы сот карайт деп туруп жазылып туруш керек болчу. Бул жерде жазылмак турсун, эчтеке жок. Даже бул жерде эшиктин астында турган мынакей балдар да. Бул уже канча бир айдан бери болуп аткан сот уже билиниш керек болду. Деме биз эртең укканбыз 46-да болот деген сагыш. Карасаңыздар 46 турат, барбы экен? Жок, аякта болбойт. Аякта сот гана болот, аяктачы. Биз тактап сурап билиш үчүн бияка киришибиз керек. Сот деле андай өтө уникальный мындай караган жок да. Момда эле кайдыгер карап баратат. Анан кийин прокурор деген баягы прокурор деген эми өзүнүн эмесин окуп аткан учурда дагы аны дагы көп сүйлөтпөй мындай акырын тыйып койгон атат да. Ушундай болуп атат. Анан бул жерде
ясно видно, что сотты да сатып алган, адвокатты да сатып алган, бир эмес 4 адвокат эметип отурат дейт, ошону жактапчы, адилетти жактап. Эми ушул чындыкпы, ушул чындыкпы? Ушул заманда ушул вообще чыркырап эле кетмей болдук биз, жөнөкөй адамдар. Келүү, жооп берүү. Мурда закон боюнча түрмөдө эле төрөй берчү эле. Азыр андай законду алып салган, эмне кылган? Үйүндө жатат да азыр ушул данный менен. Сиз биякта киресизби? Ушака киресе, балдар ушака ачылат азырчы. Силер азыр кирбей койбодуңар, кириш керек ушу. Камил айтып эле да. Суратын 26 кабинетче ошону балага айтып Gençler az surat verirken surat bir yakta tutsun ama nizam buzu olmuş gerek. Суд тияқта отырады деп, бияққа келеріңіздер да. Kimdir oturdu? Тияқта кел. Судья var. Uşak olup duruyor. Geçiriz vakili. Eceler, çok maseleni aytsanıza uruşkan emес. Buyakta uruşkan kelген жоқсыздар да. Маселе булардын иши бар экен азырчы. Алина Алмаз кызы адилеттигин иши боюнча, алдамчылык боюнча бүгүн 2-де же 3-те ким карайт, ошону билбейт экен эч ким. Saat 3'te men karayım. Судья Берли Muratov. Кайсы кабинетте болот? 46 kabinetke barasın. Saat 3'te olur. Oldu mu? Masele nasıl? Неме, просто ошол эч нерсе караштап жазып келбей. Силер көп болуп атасыңар. Но биз менин залым 16-зал негизи. Кичинекей зал. Анан жабырлануучулар көп болгондугуна байланыштуу чоңураак залды биз тандап алып атабыз. Барыңар түшкүлө дагы ылдыйга. Анан кийин саат 3'те залга чыгарат. Когда долг курсаныз Камиле аты жөнү. Ой, тартып алдык эже, тартып алдык. Бар уже эметип бассейнен. 500 мың салдысың да? 500 мың салдысың да? Жүрүштер эми күтүп турабы, э? болуп атат. Астына отуруп турсаңыздар, Да, 1 saat бар экен эжелер. Ушунча астына түшкүлө биякта процесс болуп аткан турбайбы? Жабырлануучу Жусупбекова. Айтып бериңиз анда жагдай боюнча эмне болду? 1 жыл мурун ошо майда 50 миң салгам, биринчи точный числосун квитанцияларда бар. Дагы бир жолу майда салгам, июндарда уже салгам 50 миң и августта 50 миң салгам. Ошо менен акча жок. Ал күйөөмдүн акчасы болчу. Ошондо азыр кредит алып күйөөмө акчаны бердим. Ошо мен азыр кредит төлөп атам. Ошондо күйөөңүздөн карыз турбайсызбы? Күйөөмө азыр карыз болуп калдым. Ошондо эсеңизчи, кайсы айларда болду эле? Май, июнь и август. Чектери баары бар. Чектерин эме биринчи эметкем, мындай эле Оптимадан салгам, терминалдан салгам и Оптима банктан перевод кылгам. Жалпы ошондо канча келтиргенсиз зыян? 150 миң сом. 150 миң сом? Ошонун ичинен кандайдыр бир акциянын негизинде сиз кайтарып алганбысыз? Жок, вообще алган жокмун. Эч акциядан жок. 150 миң сом какой-то бир бөлүгү төлөнүп берилгенби? Жок, вообще эч нерсеси. Бул 150 миң сомду ошо бөлүп төлөгөндүгүңүз боюнча тастыктоочу банктык эсептик счеттор, квитанциялар барбы сизде? Ооба бар.
оригиналдары да бар үйдө. берилген да. Ооба, берген. Ошондо кимдин счетуна салынат? Ким берди счетту? Группага Алинанын өзүнүн счетуна салгам. А последний 3 күн акция болгон, ал уже Алина өзү бир счетту айтты да, ушул счетко бирөөнүн ИНН салганбыз да, Оптиман. Ошо биринчи салганда, 50 миңди салганда бул счетко салгыла деп ким берди ошол счетту? Группада Нуриза берген, бирок Алинанын эмесине, кошелегине салганбыз. Былтыр жазында кайнежем ушундай трейд группасы ачылды. Акча салып көбөйтүп алсаң болот дегенден жолдошумдун акчасынан алып салгам. Май айларында 50 миң, анан август. Ишип майдан баштап 50 миң, анан ишип общий 113 миң салынган да. Биз акча салгандан кийин трейдер устасы токтоп калды да, ошол ойдон эч кандай акча да алган жокпуз, өзүбүздүн да акчабызды да алган жокмун. Суроо. Ошо бул трейдер боюнча каяка уктуңуздар? Кайнежеммен. Анан кантип байланышып турдуңуз? Эмне аркылуу? Кайнежем бир жаңы группа ачылды деп ошого мени коштуруп койду. Эмне группа? Каяктагы? Алинанын группасына. Ошо эмнеден? Трейдер. Телевизордо каяктан? WhatsApp'tan. 2 жума карап отурдум. Анан 2 жума байкап отурдум. Чын эле элдер алабы, албайбы ишенбейт. Анан уже смотрю, алып эле атышты. Анан салгам. Еще жолдошум айтпастан алып эле үйдө турган акчадан алып салгам. Акчаны кантип көргөн ошол жерде группада жазылып атпы? Жазылып атты, акция. Акчаны бул трейдер деп өзү сайт бар экен, өзү иштетет экен акчаны салып. Ошону түшүндүм. Акчаны салып иштетип, например, 20 күнгө, 3 күнгө ошону салып аттык да, чыгарып берем деп. Ошол акциялардан, ошо сиз салган акчадан кандайдыр бир кирешеге ары көрмөксүзбү? Ошо салган боюнча акчамды алган да жокмун, киреше да көрө алган жокмун. Анткени токтоп калды сайты. Салган адамдарга ким таратты акчаны? Алина өзү админдерге таратчу, админдер элдерге таратчу. Алина өзү таратып берчү беле акчаларды? Алина өзү снимать этип, кээде бывали моменты баягы банктан немет албай калдым, өзүм жеткизип баратам түнү менен деген голосовойлору бар да. Өз колу менен алып барып бердим. Да. Апрелде берилбей калган. Мен Айперинин группасынан болом да. Канча кайсы айда токтоду эле? Ошондо. Иши мен салган боюнча ала алган жокмун вообще акчаны. Чегим төргөдө бар. Чектелген. Мен биринчи мамам аркылуу билгем бул группаны. Анда апам аркылуу билгем. Андан кийин Инстаграмдан да көрүп калганмын 1-2. Негизи башына кызыккан эмесмин. Өзүм себеме деген акчам бар болчу. Күйөөгө тие турган болчумун да негизичи. Тегиңиз барбы? Жок. Негизи ошондой акчам бар болчу. Анан апам бөлөк кызыктырып калды. Ушуга салып көбөйтүп аласың депчи. Анан макул деп биринчи ишенген эмесмин. Анан ушул голосторун жөнөттү. Ушундай болуп атат, чындык бул депчи. Анан макул деп биринчини 10 миң бергем апрелде. Анан аны көбөйтүп берген. Андан кийин уже майда салганбыз. Майда, анан августта, анан ноябрда салганбыз, ошондон кийин көбөйгөн эмес. Чыккан эмес акча. Жалпы сумма 800 миң. Суроо. Мамлекеттик айтуучу. Сиздин салган акчаңыз 800 миңби? Пайда көргөн акчаңыз канча? Пайда көргөндөн тышкары 800 миң. Пайда көргөндөн тышкары. Ооба. Мен пайда көргөнүмдү тергөөчүгө да жаткан эмесмин, айткан да эмесмин. 800 миңдин ошо
салган бойдон эч кандай киреше Ооба. Чектери барбы? Ооба, бүт берген. Тергөөчү? Ооба. Башка жок. Суроолор жокпу? Жабырлануучулар жактырып жок. Суроо бериңиз. Айтсаңыз, сиз апрелде 10 миң салдым дедиңиз, 10 миңден канчачы алдыңыз? 15 миң кылып берген. 10 миңден 15 миң алдыңыз, Андан кийин сиз айларын эле айтып көрдүңүз да, суммаларын айткан жок. 300 миң бир берген. Майда. Ооба. Майда 300 миң. Андан кийин кезин мамамдар салып берген. 300 миңиңиз ошо боюнча турдубу? Ооба. Эчтеке пайда көргөн жоксуз, алган жоксуз, кимет эткен жоксуз. Ошондо кийинки августта салып атасызбы? Ооба. 3 ай. 3 ай эмнеге пайда түшкөн жок деген суроолорду туудурган жок силерге? Негизи чыгат деп баш этти да. Августта канча салып атасыз? Августта 400 жок. Майда 300 миң болду. Августта 250 миң салгам. Анын калганын ноябрда салгам. Ушундай кылып айларды. Акция болгон, ошо акцияга сал деп айткан, ошо салгам. Мен Инстаграмдан көрдүм да сарып мен реклама. Инстаграмга реклама берип турмун. Нуриза Бектурова. Нуриза Бектурова эч кандай реклама мен. Жок, биринчи ошодо трейдер деп чыккан. Анын ошол далилиңиз барбы? Ооба. Нуриза Бектурова трейдерство жок андай болгон эмес, мен эч качан реклама бербейм. Айыпталуучу Жапарова, сиз сурооңуз болсо бериңиз, көрсөтмөнү анан сизге келгенде беребиз. Азыр сурооңуз барбы? Жок, ошо суроом ошо админиңиз ким эле? Админиңиз ким эле деп сурооңуз? Бизде Лирадагы бир эже бар болчу, толук Ошондо сиз биринчи салган апрелде 15 миң алган дедиз, ал убакта деген бирге бир кошулчу, сиз эмне үчүн 15 миң алдыңыз, 20 миң эмес? Негизи 5 миң мамамдан алып, мен өзүм 15 миң толук берилген. Ошондо 20 миң алган турабы? Мен 2000 муну тааныбайм деле, только через WhatsApp эле сүйлөшүп калчубуз. Биринчи кайсы айда мен чыктым. Биз биринчи май айында, жок, март, апрелде жаңы кирген экенбиз да. Анан ошондо биз дагы бир айдай карап отурдук. Трейдерство депчи. Бизге жана YouTube'дун немелерин ыргытчы, мына ушул жерде иштеп атам, ушундай трейдерство болуп атат, мен иштеп берип атам депчи. Нуризага кирдик, Нуризадан 3 миң салдым, 6 миң алдым. Анан Нуризада аябай киши көп болуп кетип, Нуризадан бөлүнүп, Айперинин группасына бөлүнгөнбүз да. Анан ал Айперинин группасынан мен 30 миң салдым го дейм, 30 миңби же 25 миңби ушундай салдым да. Не помню ушунчу. Ана мага келди 30 канча болуп келген, я не помню, админиңизден сураш керек да, я уже забыла. Канча өтүп кетти. Алганым чын, сааттык деп 10 миң тоже алгам. Кайра эле ошол 50 миң, по-моему 50 миңби ушундай. Кайра эле 10 миңдин үстүнө 40 миң кошуп салып бергем. Майдын немесинде болчу ал. 5-үй 6-сы болчу. Ошо менен ана мынакей чыгарып берем, аз калды, теге бу. Ошентип күтө бердик. Июнда кайра 50 миң салдым. Андан тышкары майда чүйдө через админ салып аттык да, ал жанакындай чогултуп туруп, анан кийин 50 миң кылып туруп, бир бияка жөнөтчү. Андан тышкары августта салдык, август айында. Ошо менен 100 август, эгер эски трейдерство менен болсо, где-то 100 миңдей ушерп болдум да. Тыйынан тышкары мен даже минусовать этип койгом, караш керек да, алардын баарын эсептеш керек. Суроо барбы? 100 миңге может жетпей калышы да мүмкүн, может жетип да калышы мүмкүн. Ошо. Чектериңиз барбы ошо? Чектерибиз бар. Чектерибиз биякта да бар, биякта да бар. Мына.
Бергенбиз. Суроо жокпу? Суроо. Менде суроо бар. Сизде ошондо жалпысынан канча чыгым болду? Эгер жаңы немени кошсо трейдерствону где-то 191 демке миң. 190-дай 200-дөй. Мен өзүм деле жазгам 200-дөй депчи. Анда санаган эмесмин. 18 мартта 2023 жылы тергөөлөрдөн сурагыңызды айтып турсуз. Баш аягы 200 миң сом чыгым келтирилген. Эми ошого чейин чыгым келтирилген, анда мен окшо эсептеген эмесмин чынында эле. Анан кийин эсептеп 191 демке миң болду. Анын бар дем бар менде. Тергөөлдө берген көрсөтмөңүздү колдойсузбу? Бул жерде кайсы айда канча акчаны которгондоруңузду бүт айтып турсуз. Колдойсузбу ошонун баарын? Бүгүнкү соттук отурумда айткан. Ооба. Мен бул Алинаны тааныбайм. Азыр биринчи жолу көрүп отурам. Бирок деген мени бирөөлөр ошо трейдер группасына кошуп койгон экен. Ошол жерден кайра реклама келе берди. Кайра реклама келе берди. Анан кийин мен дагы ошол жерден көбөйтүп алса болот экен деп акчамды салдым. Биринчи сайтында болсо 60 миң сом акча салгам. Ал жерден 102 менен бүткөн 122 менен бүткөн телефонго салынып аткан. Ал телефон болсо Алинанын өзүнүн телефону экен. Ошентип менин биринчи жолу салган акчам 60 миң сом Алинанын өзүнө барып атты да. Андан кийин Алина болсо иштеп атып эле ушул июль айларынан баштап эле бул кыз жок болуп кетти. Эгер сиз кыйналсаңыз мындай басып эме кыла бериңиз. Уруксат берем. Отурбай эме кылып басып тура бериңиз. Айта бериңиз. Алина болсо жок болуп кетти. Жок болуп кеткенден кийин сурап эметсек, мен деген Ошто жүрөм. Аякта деген кыйын депутат байке менен тааныштым. Ошол болсо акчаларды чыгарып берем деп айтты деген сөздөрү дагы бар болчу. Андан кийин ошентип отуруп эле бул кызды бир 3 ошондой болгон акча салган адамдар арыз жазышкан экен. Кармап келди дагы. Муну 1 май ушул жерде эле 2 тиги робудага алып барып аны камашты. Ошол жерден кол топтойбуз деп кол топтоп туруп, апасы да жүрдү биз менен. Апасы суранды бизден, аябай суранып, ыйлап сыктап биздин жаныбызда жүрдү. Өзү намаз окуган, орто жаштагы аял экен. Анан өзүнөн улуу ушундай эле азыр Алина кандай кош бойлуу болуп турса, так ушундай болуп ай күнүнө жетип жүргөн. Эжеси да жүрдү, сиңдиси да жүрдү. Ошонордун баары тең суранып, кызым деген акчаңарды кайтарып берет, силер деген арыз жазып, ушинтип кызымды чыгарууга жардам бергиле деп биз менен канча күн жүрдү. Ошондо бир 5-6 күн жүрдү. Кол топтодук. Кол топтогондон кийин Алинаны чыгардык. Ошондо 2 айга үй түрмөгө кесилди деген. Ошондо 8 сентябрь болчу. Бул кыз ошондо 8 октябрга чейин үй түрмөдө болмок. Андан кийин чыкты дагы, чыккандан кийин кайрадан иштей баштады. Кайрадан иштеп, апасы да өзү да суранып, мен иштейин, силердин акчаңарды чыгарып берем, кайрадан акчаңарды салгыла деп кайра деле баягы рекламаларын таратты. 3 күндө бирден, 7 күндө бирден акча чыгат, бирге бир чыгат, 10 күндө бирден чыгат, 12 күндө бирден чыгат деп ушундай таратты. Анан мурунку акчаларыбызды эми чыгарып алалы деп кайра эле салдык. Ошентип отуруп 19 ноябрга чейин салынды да, бул кыз дагы жок болуп кетти. Жок болуп кетти, анан айтты, мен деген 24 декабрга чейин баарыңардын акчаңарды чыгарып берем. Мен кутулам, камсанабагыла. Менден Койтула. Сиз кайда калып кетип отурсуз? Я. Текшерсем болобу? Мына жерге отуруп. Бул жака эле отурабыз. Сыртка эле. камсанабагыла менден энелер, эжелер, мен силердин баарыңардыкын чыгарып беремин деп эле ушинтип айтып атты мынакей. Ал ошо сөздөрү да менде сакталып эле, өткөндө телефонум бузулуп калып, баардыгын өчүп калдым. Ошентип атты дагы, анан бул кыз жок болуп кетти, ошо ойдончу, жок болуп кетти. Анан фамилиясын да өзгөрттүр. Алина болсо кийин болгон чыгымды айтыңыз, канча чыгым болду ушунда?
Мен бардығы 210 миң сом акча салганмын. Бир да жолу кайрытып алган жерим жок. Түшүнүктүү. Алыста жүрүп иштеп тапкан кызымдын акчасын салып койдум эле. Азыр уят болуп үйүмө батпай отурам. Түшүнүктүү. Суроолор барбы? Суроолор барбы, жокпу? Суроолор жокпу? Айыпталуучу сизде суроо жокпу? Суроо жок. Чектеримдин баары сакталуу. Ошондо тергөөдө берген көрсөтмөлөрдү баарын колдойсуз да. Бул жерде кайсы убакта канча акчаны бергендериңизди айтып турсуз? Иә. Жалпысынан 210 миң сом материалдык чыгым келтирдилер. Көрсөтмө бердиңиз. 210 миң сом материалдык чыгым берди деп көрсөтмө бериптирсиз. Ошону колдойсуз. Түшүнүктүү. Отура бериңиz. Бул группага бир таанышым аркылуу WhatsApp аркылуу кирдим. Байкоочу болуп бир 2-3 жумадай отурдум. Элдер салган акчасын 2 эселентип алып атты. Мен дагы салдым, май айынан баштап салдым. Ана мен салгандан кийин эле бир аз күндөн кийин картам лимит болду. Бирдеме шылтоолор менен мынча күндөн кийин кайра кайтарылып келет деп токтоп калды. Бирок мен дагы эле салып аттым. Май айында ошондой 2 жолу ошондой салдым. Андан кийин август айында салдым. Шыл баш аягы 300 миңден сом ашыкча салдым. Бирок эч алган жокмун. Тергөөгө чектеримди өткөргөм. Болмой. Ошондо 320 миң сомдук чыгым келип атабыз. Ооба. Түшүнүктүү. Суроолор барбы? Айтсаңыз, бул группага сизди ким кошту? Бир таанышым кошкон. Ошо группага кошуп киргизип коюптур. Анан мен бир 3 жумадай байкоочу болуп отурдум. Элдер салган акчасын алып атты. Анан как раз мен салгандан кийин эле эме өтүп калды. Бирге бир кылып алып атышты да. Мен дагы ошондо салдым. Бирок май айында мен салганда эле ошо май айында мен башында салып калдым. Бир аздан кийин эле токтоп калды ал. Анан эми кайра башталат, кайра болот мынча күндөн кийин деп бир. Анан алган жокмун салган акчамды. Бар. Чектер бар. Тергөөчүгө да бергем. Суроо барбы? Айыпталуучу сурооңуз барбы? Суроо жок. Сиз ордуңуздан турбай эле жооп бере бериңиз. Суроо жок болсо, анда сурак аякталды 320 миң сом дедиңиз, э? Ооба. Отура бериңиз. Мен дагы бир таанышым аркылуу ошо группага кирип калып, анан Алинанын рекламасы боюнча ким жакшы иштесе, ким жакшы акча кошсо, алтындарды берем, телефондорду берем, сепчикаларды берем, шакектерди берем деп ушундуктай обещанияларды берген. Эл катары мен эле акча салгам. Мына полный квитанциялар турат. Еще тергөөчүдө дагы квитанциясы бар. Да мен бир жолу 20 миң салып 40 миң алгам. Ал чындык. Бирок ал квитанцияга кирген жок. Общий чыгымым 392 миң сом. Мен деле ошо тааныш аркылуу эле ошо мен да группага келип калгам. Анан ошо укмуш эле берилип аткан экен, анан биз салгандан кийин эле токтоп калды. Ошо биз акча деле алган жокпуз. 50 миң салып 100 миң алдым, анан үй болот турбайбы деп туруп кредиттерди алып салдым. Канча чыгым ошондо? 1,5 миллион. 1,5 миллион? Sizin familiyas Шайдио Гүмүш. Шайдио Гүмүш. Былтыр 4 июньда, 4 анан 6 июньда ошо группага кошуп, таанышым аркылуу группага кошулуп, анан 4 июньда салгам. Жалпы чыгым 330 миң сом менен. Ошо анан кийин эле жок болуп кетти. Бул көп шылтоолорду айтып эле ошто жүрөм, авария болду, мана минттим, тигинтим, карталарым заблок болуп калды, блокирование болуп калды, Турцияда жүрөм тиги деп эле. Ошо жылдын аягына чейин күткүлө деп аябай созду. Бирок ошо элдин баары ишенип анан жылдын аягында где-то август айында качып, анан кармап келип бир жолу ушундай болду да. Тиги вот эжелер айткандай, эми апасы эмелери туугандары аябай суранып, Суроолор. Чектер бар.
Эмеге следовательдерге да берген эди. Салган акчадан кирешеги алдыңыз беле акциянын негизинде? Мен ошо немеденчи следовательге унутуп калыптырмын, анткени 1 жыл болду да. Унутуп калыптырмын. Азыр вот мо телефондордон карасам жана акция деп биринчи жолу 4-июнь по-моему 50 миң салганда кайра неме чыгыптыр. Азыр көрдүм да. 11 миң чыгыптыр. Болду андан кийин эле ошондой бир что-то бир акциозный бир эмелер бар болчу. Сотко көрсөткөнбүз, жаныңызда аялга көрсөткөн бербей эле коюңуз, пага беребиз. Жок, булар билишет да, уточнять этип атышат. Уточнить этип коюңуз. Ошо андан кийинки салганга уже 1 айдан кийин аласыңар деп коюп, анан эле жок болуп, бул качып эле жана деп созуп, алдап ушинтти да. Бүт баарыбыз алдады, ушу. Мен дагы бир тааныштарым аркылуу угуп, ссылка аркылуу кирип, ишенип, аябай эле акча берип аткан. Анан май айынан баштап салдык, ошо салган боюнча эле айына улам акция деп 18 күн акция, 10 күн акция деп атып, ошол бербей, июнда салдык. Биз дагы Кыргыз деген ишенчек калк экенбиз да, бербесе деле мына сала бергиле, мен укмуш депутат деген шундук таанышым бар. Мен деген ишим бүттү, юрист менен камсыздандырган адвокатым бар. Бардык жактан мен ишим камкордукка алынган, эч коркпогула деп ошентип жатып алдады. Алтын кысын сурап коелу, 2-3 мүнөт, азыр баштап койдук эле. Мен де кичине неберемди таштап келдим, айланып кетейин. Эмне? Айланбайт башы, элдин баардын башына айланып атат. Сиз бул жакка урушканы келген Жок. Жок, эптеп келдик да, бала чака автосы. Канча сиздеги? 397.600. 397.600. Суроолор барбы? Жок. Суроолор барбы? Сизде барбы суроолор? Жок, суроолор. Алдап атып, мени со. Отура бериңиз. Калыс туура чечип берип койсоңуздарчы, элдин акчасын. Видеого тартылган видео тартпайлы. А эмне? Сиз айтып коюңуз, канча давлениясыз бул? 70-50 болот. 70-50. Андан да кемөлүк аз, давлениясы түшүп, башы айланып, андан да состояние түшүнүктүү болду. Ой пикириңизди айтыңыз. Айтыңыз пикириңизди. Ошол жерден туруп айта бериңиз, Биз айыпталуучу Жапарова Айманын адвокатын алмаштырууга каршыбыз. Ал жөнүндө маселе коюлган жок азыр. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Ден соолугуна байланыштуу соттук отурумду өзгөртүүгө учуратып, кийинки соттук отурумду жылдыруу боюнча маселени коюп атам. Ошол боюнча пикириңерди айткыла. Бул атап айткыла. Түшүнүктүү. Баарыңар каршысына. Айдан келиптер, айдан келиптер. Алыс жактан келдик. Мына которого нече, что берген. Врачтын көрсөтмөсү боюнча действительно сотто ары уланта албайбыз, ошон үчүн Бул бүгүнкү берилип калат, бүгүнкү тынуу да. Арбитрейшн түгүнү болот. Сиздин пикириңиз сөйлөп болчу. Азыр айыппул салам өзүңөргө. Капа болосуңар. Пикириңиз. Айыпталуучу эмне болуп атасыз? Жаман сезип атасызбы өзүңүздү? Меники кеширөө астым майы эме tutуп суу кетип жатат. Түшүнүктүү. Тараптардын пикирлерин угуп, сот коштоочу врачтын айткан сөздөрүн дагы эске алып, соттук отурум эмки 5-күнү саат 14:00 жылдырылат. Соттук отурум жабылат.